Кутман кеч, урматтайымдар, кандайсыздар? Барыңыздарга кечки салам. Сиздер үчүн мен жагымдуу чыгармалардан ырдап турайын. Ал эми сиздер болсо кошула беришсин ким кирет болду экен. Дагы бизге жаңы каттаачылар бар болсо, ийгилик кылып коелу. Бүгүн ийгилик сизге жылмайсын деп тилек кылалы да. Bulактын мөлтүр суусу кимдерге экен? Улар да ичишет деп бизге бекен. Сен барда башкаларды караба экен. Булактын шаары менен бирге кетем, бирге кетем, бирге кетем. Ömürдүн аккан багы кимдерге экен? Өздөрү ичишет деп бизге бекен. Өтсө да өмүр өтүп баратпайбы, өлбөскө балы чери. Келсең чергем, келсең чергем, келсең чергем. Өтсө да өмүр өтүп баратпайбы, өлбөскө балы чери. Келсең чергем, келсең чергем, келсең чергем, келсең чергем. Мен дагы үйрөнгүм келет. Бакыт таалай сага дейт. Рахмат барыңыздарга сонун. Так. Кимде кандай суроо бар болсо келиңиздер. Мен кече күнү жана бүгүн деле өзүмдү биринчи тааныштырбай эле баштап кетиптирмин. Ырларды ырдап, менин ким экендигимди, менин жашоо шартымды балким билгендер, каалагандар бар чыгар. Билбейм. Кимде кандай суроо бар болсо бере бериңиздер. Мен толук түрдө сиздердин алдыңыздардамын. Мени көрүп турганыңыздардай эле. Комузду ойноп келе жатканыма 23 жыл болду. 20 жылдан ашты. 5-классымда ошондо канча жашта элем мен? 12 жашта элем. 11-12 жашта элем. 11 жашта элем. Ошол убакта баргам окууга. Балдар музыкалык мектепте, Жалал-Абад шаарындагы Глинка атындагы балдар музыкалык мектебинде 5 жыл Стамкулова Фарида деген эжеде окудум. Эми ал жактан көбүнчө күүлөрдү үйрөндүк, ырларды үйрөтүңүз десем, өзү күүчү болгондуктан күүгө басым жасайт эле да. Анан ырларды өзү каалагандар мындай таап чертип кете алышат эле да. Бирок негедир ачык айткан адаммын мен. Мен өзүм таба албайт болчумун, иштесиздерби?
мен таба албайт болчумун. Өзүм эч таба албайт элем. Өзүм жана менин курдаштарым, мен менен чогуу окугандар 1 жыл 2 жыл окугандан кийин эле таап кетишет эле да. Мынорду чертип алдым, тигини чертип алдым депчи таап алышат эле. Фортепианодон дагы ошондой кылышат эле, таап алышат эле. Слухтары жакшыбы, кандай жөндөмү жакшыбы, эч мен таба албайт элем. Анан эжекеге айтып, эң биринчи жолу ошол эл алдында келет ырдагым деген ырдап черттирген да. Анан эжекем эми нотасын берип үйрөткөндү комузда үйрөттү. Анан эми ырга кошконду эч эле коша албай койдум да. Чын айтайынбы, коша албагом. Анан эң жакшысы мен менен чогуу барган Элизат деген кыз бар эле. Ал бул жактарын так деле чертпейт эле, бирок ушундай ырга кошуп адамдар болот го, комуз болсо. Ал кезде жүрөк сыры деген ыр мода болчу. Кыйналган жүрөгүмдү келбейсем кезбей жаным, тыймылсыз түндөрүмдү. Ушинтип эле ырдай берчү дей. Чын бул жагы келишпейт деле болчу аныкычы. Ясно болчу да. Бирок ырдай берет эле ошентипчи. Анан ошентип дагы ырдап жүрдүм мен да ошону туурап. Чын айтканда. Бирок баягы ичиңден билесиң да, тура эмес ырдап атканын билесиң, комуз менен үнүң айкалышпаганын билесиң. Анан чото меники эмес окшойт дедим да менчи. Меники эмес экен бул музыка деген, менде чыкпады гой дедим да. Арабаевда жанагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде журналистикага тапшырайын. Мен ошол жакта жүрөйүн дагы, лучше ошо ырчылар чыгарып ошолор менен сүйлөшөйүн. Ошентсе деле мындай жүрөгүң, жан дүйнөң бир эс алат го деген ойдо келдим. Ладно деп ошого тапшырып алдым. Бирок тынчтык бербеди. 1 жыл окудум, тынчтык бербеди. Мен 1 жыл окуп бүткөндөн кийин эле сразу КТРКга, азыркы Бишкектеги кирип алганмын. Кыргыз радиосунда, Балдар ФМ радиосуна кирип алганмын, ошол жакта иштейм деп. Штаттан тышкаркы кабарчы болуп 5 жыл иштедим. Ошол журналистиканы окуп атып элечи. Анан артисттер келет, ырчылар келет, анан аларга кошулуп, мен деле комуз билем, мен деле тойго тартсаңар, мен деле ырдайт болчумун, каяктан вокалдан сабак болсо болот. Мен ушинтип черте албайм бирок да, анан ушинтсем келгиле, анда мындай кылышың керек деп алар кеңешин берет. Мен болсо алып барчулуктан бошобойм. Монтаждайт элек өзүбүздүн материалдарыбызды. Филармония, моногу оперный театр, кыскасы Бишкектеги кандай маданият үйү болгон болсо ошол жердин баарына барып репортаж даярдап келет элем да. Бул жакта мындай концерт болуп атат, биякта маданият иш-чара болуп атат деп даярдап келчү элем да. Ушундай ырдагым келет эле да. Анан мен ал жакты иштеп атып, Арабаевтан окуум бүткөндөн кийин Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына элдик ырларды комуз менен ырдоо боюнча мен ошол жакта билим албасам болбойт экен деп ошол жака кирдим. Бюджетке өттүм, жакшы өттүм, молодец болдум. Анан эң негизгиси дагы деле ошол болчу да, комуз менен үн айкалышпайт эле. Анан бир жарым жылдай кыйналдым. Комуз менен үнүм кошулбай эле кыйналдым. Анан биздин Сузактагы эжебиз Фарида Өмүрзакова деген эже бар. Ошол эже келип, үйрөтчү, сен дагы кошуп үйрөт. Анан ал эжеге келдим. Анан жакшы бир комуз сатып алдым 5000 сомго. Анан анда деле үйрөнө албадым, чын айтсам. Анан бир кезде жана консерваторияда биз саат 2-3 чейин болот, андан кийин калып саат кечки 10 чейин репетиция кылат элек. Ошентип атып күн сайын репетиция кылып атып, анан кийин таап алдым. Окшошуп калды. Анан жакшы болуп, ошондон кийин бир жарым жылдай комуз менен ырларды черте албай жүрдүм да, мындай үнүм кошулбай жүрдү. Мына ушундай болуп, анан мен аябай кыйналгандыктан, кантип ушуну сразу ырдап чертип кетсе болот экен, эмнеге мындай болуп атат
деп аябай түйшөлдүм да. Менде ушунчалык желаниям көп болуп атса, ушундай талантым бар болуп атса, бирок мен эмнеге комуз менен ырдай албайм деп ушуну бир ойлоп чыгышым керек деп көпкө чейин ойлоп жүрдүм. Анан консерваториядан менин устатым Улукмырза Полотов СССРдин эл артисти, андан сырткары Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтобек Асаналиев, андан кийин маданияттын мыкты кызматкери Бакыт Жусупов, Айзада Касаболотова чыгып окубаганым калбады. Ар биринен кирип сураймын. Дагы бир агай бар болчу, Айдар Бейшембиев деген агай бар болчу. Ал агайга барат элек. Дагы Жолдош Исраилов деген агайдан окудук. Кыскасы бүт агайлардан окуп, билимдерибизди алдык. Колумуздан болсо Нурзат Уразалиева раматтылык ошондон билим алдык. Анан ошонун баарын канткенде колумузда жакшы чертип кете алабыз, кантип кооздоп чертсе болот, кантип артисттердей болуп чертсе болот деген суроолордун баарына жооп алдым. Анан баардык сон тойлордо жүрдүк, чоң концерттерде, филармонияда, анында баардык эле жерлерде ырдап жүрдүк. Анан турмушка чыктым, анан окууну деле бүттүм. Андан кийин биз балдар музыкалык мектептерде, садиктерде музыкалык мугалим болуп иштеп жүрдүм. Анан эң негизгиси мен дагы такшалганым немеден болду да. Жалал Абад шаарындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда ырчы солист болуп иштедим. Ошол жакта мөлмөл этнографиялык оркестрде дагы отуруп, комуз менен ырларды ырдап, анан солист болуп ырдап да жүрдүк. Анан биздин карамагыбызда, билесиздер, Жалал Абад шаарында эң белгилүү ырчыларыбыздын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Талипова, Арзыбек Бежаров сыяктуу чоң бир алып, биздин музыканын алыптары деп коеюнчу, шедеврлер деп койсом да болот. Ошолордун коштоосунда, ошолордон таалим тарбия алып, кантип сахнадан басабыз, кантип элдерге туура жеткиребиз деп биздин Жалал Абад шаарындагы курортто ар жума сайын концерт коет элек. Ошентип такшалдык. Анан бизде Бишкекке көчүп келдик биз. Анан Бишкекте жүргөндө биз карантин убак болуп калды. Анан карантинде отурдук. Анан бизде жана окуучуларым бар эле, мындай частныйда сабак берет элек да колумуздан. Анан үйгө келип үйрөнгөндөр бар эле, кошуналарыбыз келет эле. Анан өзү дагы азыр новостройка Ак Ордо 3-тө жашаймын. Ошол жакта үй салганбыз да. Анан маршруткалары да бир эле маршрут каттайт эле, жолдорубуз да мындай болот эле. Көчүп иштегенден тажап, бала чакамда кичинекей үйдө бир эс алгым келди. Анан ошол моментте кантип жумуш кылсам болот дедим да. Кантип жумуш кылам бу жерде? Чындапчы. Сиздерге эле окшогон адам мен деле. Анан комуздан башка эч нерсе колуман келбеди, чын айтканда. Андан бөлөк эчтекени жакшы билбейт экенмин. Эми алып баруучулукту да билет экенмин, бирок анчалык деңгээлде баягы көңүлүмө туура келбеди да. Ушул музыка эле туруп алды. Анан кантип онлайн сабак берсем болот экен деп, онлайн көчөдү го карантинден кийин. Анан ошол нерсени бир колго алайын деп, анан бүт ар биринин методдорун чукуп чыктым. Интернеттен чукудум, телевидениеден чукудум, кыскасы ар бирин эстеп чыктым. Ким кандай методдо сабак өтчү эле, кантип оңой сабак өтсө болот, кантип сразу ырдап черткенди үйрөтсө болот элге дедим. Ошентип 1 ай, 2 ай аябай изилденип атып, мына менин момундай болгон автордук методум келип чыкты. Сиздерге көрсөтөйүн. Бул менин мындай сыймыктанып айта турган бир методум да. Анан эмне кылам, эми кантип буну кетирем деп отуруп, анан жакшы эле бир жумада бир 10 айымды кабыл алам деп, анан группаларга таштап эметсем, аябай көп спростор көп экен. Менин кичинекейимде калуум болчу деди.
Анан мен аудиториямды деле ойлогон жокмун ал жердечи. Болгону мен кантип оңой үйрөтсөм болот деген эле ой келди. Сразу ырдап чертип кетиш үчүн кантиш керек деген сезимге келдим да. Анан эч кимге окшогон өзүм методумду алып чыгышым керек болчу. Андан кийин ошол нерсени эске алып, ушул методду сунуштап көрөйүн деп бир арзан эле болчу, анда 400 сомго эле окутчумун. Мени билгендер да бар болуш керек. Жана группаларга таратып, WhatsApp группаларга таратып ошентип эле результаттарын аябай сонун болду. 90% результаттарын көргөндөн кийин чындап эле ушул нерсе иштейт экен деп анан акырын TikTokко чыгып баштадым. 1 жыл бою TikTokто эле отурдум. Жалаң өзүм кабыл алып, өзүм баяндай алчумун да. Өзүм окутуп ошондой кылдым. Элдин спросу кандай, анын талабы кандай деп өзүм ошондой кылчумун. Анан TikTok жазында өчүп калды го. Анан өчүп калганда анан Instagramга келдим. Анан ошентип, бирок мен TikToктон аябай көп окуучум бар болчу да. Ошол кезде эле менде 2000 окуучу бар болчу. TikToктон 15 000, 20 000ден ашык подписчиктерим бар болчу. Аябай көп болчу да, мындай. Реклама жүрсөм эле эл келет эле, сразу окутуп, кийинкисине өтөрөт элем. Анан ошентип жүрүп, урматтаймдар, бизде мени көпчүлүгү таппай калышты. Инстаграмга киргенден кийин мен өзүнчө бунун платформасы бөлөк экен, бул жерде иши көп экен TikTokко караганда. Анан мен ушинтип өзүмдүн командамды түптөдүм. Командамда азыр 8 киши бар. Бизде таргетолог бар. Бизде 3-4 менеджер бар, мобилограф бар, куратор бар, өзүм окучум. Өзүм ушинтип атып, азыркы учурда 8 киши ушул менин онлайн аркылуу комуз үйрөнүүдөгү бир фабрикамда кызмат кылышат. Рахмат, ыраазымын. Азыркы учурда бир кыйла ишим жеңилдеди, бирок ошондой бир ответственность пайда болду. Менин курстарымды, менин видеолорумду, видеолорум сабактарым видео аркылуу да. Ошол видеолорумду качественный кылып, мындай заманбап кылып тарттырып, анан ушинтип сиздердин алдыңыздарда масштабка чыгам деп отурган жайым. Эми ким кандай кабыл алат? Менин бул жерде 3 кылдуу комуздун 3 кылын элестеткен 3 сызыктуу менин нотам. Бул 1-чи кыл, 2-чи кыл, 3-чү кыл да. Ошол жердеги эле ортон сөөмөй чыпалак. Эми бул жердеги эң негизги бере турган нерсем, мен өзүм башында айтып өткөндөй эле, сразу ырдап чертип кетиш керек да. Сразу ырдап чертиш керек. Ошондо биз нотага көңүл бурбастан, бул жерде эмне болот экен? Ырга көңүл бурабыз да. Астындагы стрелкалар болсо, өйдө төмөн шилтемдер. Ал эми 3 кылды элестеткен биздин баштамгалар, манжаларыбыздын баштамгалары. Болду. Биз ортон чыпалак ля деген си деп отурбай, ля дегенде кандай үн чыгат экен депчи ойлонуп отурбайбыз да. Слухтун деле кереги жок бу жергечи. Бу жерде даяр инструмент турат. Ушул нерсени ойлоп тапканыма абдан кубанам. Мындай ошону калтырбай алып кеткениме да абдан кубанам. Анткени эми кантип алып калтырбадым? Себеби сиздердин суроо талап аябай көп болду. Күн сайын ыраазычылык каттар, каалоо тилектер көп болгондуктан ошол нерсени мени жашартты. Мени дагы болсо ушул иште улантып кетишиме түрткү болду да. Ошондуктан мен азыркы учурда эч жерде иштебейм. Болгону ушул команда менен, ушул сиздерге окутуп, үйрөтүү менен алектин. Демек, бул менин как профессиям, как менин миссиям, жашоодогу бир миссиям деп билем. Рас эле ошол кезде жакшы үйрөнө албай алган экенмин. Ошол моментте рас эле жакшы слухум начар болгон экен деп азыр өзүмө өзүм ыраазы болуп, Аллахыма ыраазы болом. Анткени андай болбогондо мен мындай методду сиздерге алып чыкпайт элем да. Мына ушундай өзүм методум жөнүндө сүйлөсөм, мына ушундай жарым саат убакыт өтүп кетет да. Аябай түшүнүктүү, оңой метод ойлопсуз дейт. Рахмат. Бул ырды чертиш үчүн күгө кандай салат дейт. Азаматсыз, сонун суроо бердиңиз. Бизде атайын tuner и метроном деген тиркеме бар. Негизи бул тиркеменин аябай көп түрү бар да. Сиздерге мен сонун тиркемени берем. Бул тиркеме аябай оңой.
тиркеменин аябай көп түрү бар. Бул тиркемени сиздер ошо телефонуңуздардын iPhone болобу, App Store'дан көчүрө аласыздар. iPhone болсо телефонуңуз, же болбосо телефонуңуз Android, баягы Samsung, Redmi дегендер болот го. Ошондой телефонуңуз бар болсо, анда Tuner и Metronom дегенди Play Market'тен эле көчүрүп аласыз. Анан бул Play Market'ин ичин ачканда, открыт деп ачканда эле мынтип комуздун кылын тың деп берсеңиз, Tuner айтат да, бул комуздун кылы кайсы нотада турат. Лябы, добу, сиби кайсы нотада турат, ошону айтат. Анан бул ноталар, мисалы, ак кептер мырына кандай күйлөнүш керек экендигин мен айтам да. Мисалы, ортосу до, эки чекеси соль, же болбосо ортосу си, эки чекеси соль бемоль деген сыяктуу ноталарды айтам. Анан ошол ноталарга карап эле акырын комуздун кулагын бурап, андай проблемасы жок. Азыркы учурда абдан көп бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстандын бардык аймактарында, чет өлкөдө, Германия, Чикаго, Корея, Москва, бүт региондордон окуйт, дүйнө жүзүнөн окуйт. Ошондуктан өтө пайдалуу. Ал жактагылар Кыргызстанды сагынгандар окуйт. Атайын Кыргызстандан комуз алдыртышат. 1,5 жылдан бери комуздарды сиздердин суроо талаптан кийин бардык нерсени ушул мага ушул сиз өзүңүздөр үйрөттүңүздөр да. Өзүңүздөрдүн суроо талаптан кийин ушул нерселер келди да. Комузду каяктан алам, кантип алам, каяктан алам, кантип тандайм, мен билбейм да. Каякта сатат деген суроолордун негизинде ушул маселени да чечүү максатында мен бардык аймактарга доставка кылып атам. Комуздарды өзүм тандап берем. Мындай уланырык комуз бар бизде. Мындай сонун комуздар бар. Азыр карагай комузду азыр мурда вокзалга барып, таксилер менен сүйлөшүп, мына сен комузуңду салып атам деп, ар бирин мен чалып, сүрөткө тартып, видеого тартып жиберчүмүн эле. Азыр бизде мына 1 жылдан бери жакшы иштейт экен Mega Express деген улуттук кызмат. Ошол кызмат экен. Үйдөн алып кетип, мен үйүмөн алып кетип, сиздин үйүңүзгө чейин жеткирип берет тургандай болуп калды. Азыр акыркы 1 айдан бери ушул кызматты колдонуп атам. Абдан ыңгайлуу болуп калды. Мага да ыңгайлуу, сиздерге да ыңгайлуу. Вокзалга келип алып кет комузуңду деп отурбай, сиздин үйүңүзгө чейин алып барып берет да. Мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр. Мисалы, анан комуздун каеринен чертем, кантип кармайм комузду деген суроолоруңуздун баарын өтө жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Ар бир мен мисалы комузду туура кармоо деген сабагым 5 мүнөт эле. 5 мүнөттүн ичинде эле сиз баарын түшүнүп каласыз. Анткени мен өтө жөнөкөй кылып эле мынтип айтам да. Мына мисалы колуңузду мындай коесуз да, бул жерге, далыңызга коесуз да. Бул чыпалак бул жерден бүтөдө да, турат. Ушу чыпалактан эле колуңузду мындай кармасаңыз, комуз менен ушул чыпалактын турганы мындай түз болсо, демек сизге ыңгайлуу болот да. Анан ыңгайлуу болгондо бул билек дагы түз болот. Мынтип калбайт, бурулуп. Мындай болуп калса уже биякты баса албай калабыз да. Анан кээде мынтип кармап алабыз, мына билек көтөрүлүп калды. Андай деле кылбайбыз. Мындай кылганда бул жер түз болот. Мындай кылып туруп, мындай кылганда бул жер түз болот да, бул жакта түз болот. Мына ушундай эле бир өтө жөнөкөйлөтүп эле түшүндүрүп сиздерге көрсөтүп, видео аркылуу сонун кылып качественный видеолорду тартып атабыз. Тартып даярдап койдук сиздер үчүн. Келип эле жарым саат, 1 саат убактым бар дегендер эле келип катышып, результатын көрүп, сразу ырдап чегип кетсеңиздер болот. Мына ушундай. Ырдын да сүйүүсү бар, мааниси бар. Ырдын да эң жакшысы маңызы бар. Ырды да ырчылардай жаза билсең, ырдын да эң сонун кажети бар. Ырдай бергиле ийгилик деп Беркина деген эжебиз бизге сонун
ырында токуп жибериптир. Бул жерге келген айымдардын ар бириңиздерчи жөн адамдар эместер. Кыргызда айтат эмеспи? Чымыны бар мунун деп. Таланты бар дегенди эмне деп коебуз? Чымыны бар мунун деп коюшат го. Идиреги бар мунун деп ушинтип айтып коебуз. Баарыңыздар жөндөн жөн келип калган жоксуздар. Ким жакшы ырдайт? Бул жерге жазып койсоңуздарчы. Ким жакшы ырдайт? Мен жакшы ырдайм деп коюңуздарчы. Ким жакшы ырдайт? Же кимдин үнүм жок дегендер да жазып коюңуздарчы, пожалуйста. Сүйлөшөлү, бир ой мындай. Мен да ичимдегини мына айттым сиздерге. Сиздер да айтыңыздарчы. Эмне кылып, кандай ойлойсуздар? Бул онлайн үйрөнсө болобу, болбойбу, ишенесиздерби, ишенбейсиздерби дегениңиздерди жазыңыздарчы. Кандай болсо жакшы болот эле сиздерге? Канча сом болсо жакшы болот эле? Деги эле бир менин методумдун баалуулугун түшүндүрө алдымбы бир аз болсо дагы? Мен негизи кандай адам экенин көрүнүшүмдө мындай баалаңыздарчы, мындай сырттан көрөйүн мен да. Үнүм жок дейт. YouTube'дан үйрөнө алабызбы дейт. YouTube'дан баягы айткандай эле YouTube'дан нота менен көбүнчө берет да. Анан баягы Баян Ахматов да чыкты го жакшынакай кылып. Ошол Баян Ахматовдун деле методу жакшы экен, бирок ал жерде элестүү караңыз дебейт да. Ошондуктан более яркийраак болуп чыкты менин методумчу. Кыскасы бардыгын изилдеп анан көрдүм да. Эми ар кимдин өзүнүн талантына жараша болот. Анан YouTube'дан үйрөнгөндөрчү ал жерде ортосун ля эчекеси мимиге күлө деп эле общий эле айтып коет да. Бирок негизи ар бир айымдын үнү башка, эркектердин үнү көрүлдөп жоон болот. Биздин айымдар назик болот, коңур үндүү болот. Ошол үндөрүнө жараша, адамдардын үндөрүнө жараша анан ырдын диапазону деп коебуз. Диапазон деген мындай бизде мисалы 7 нота бар го. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до деген 7 нота бар. Ошол 7 нотаны октава деп коебуз да. Ошол октаванын ичиндеги гана ырлар болсо, мисалы оңой эле жакшынакай ырда берейин да. Бул жерде эч кандай созулуш жок и диапазон кичинекей деп айтабыз да. Ак кептерим деле кичинекей, жүрөк сыры деле кичинекей, энекем деле кичинекей, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген деле кичинекей, бирок ар бир айымдын үнүнө жараша комуз күлөнөт. Ошондуктан бир айдын ичинде эле сиздерге 3 түрдүү комуздун күлөнүштөрү жөнүндө маалымат берем. Өзүңүздүн үнүңүзгө жараша биздин WhatsApp группабыз бар. Ошол жактан таап, талдап, сизге мындай кылсаңыз суранат экен, мындай кылсаңыз сонун угулат экен деп баардык суроолорду обсужденияны эртең саат 8ден кечки 12ге чейин беребиз. Ошондуктан менин кураторум бар, ошол жардам берет. Мен өзүм окуучум, 55 жашта, Москвада жашайт. Өзү менден 3 ай окуп, азыр любой ырды на ходу таап кете алат. Мына ушундай менден негизи 2-3 ай окугандар на ходу таап кете алат да. Себеби бизде мен нотага басым жасабагандыктан бул жерде биздин манжаларыбыздын өздөрүнүн нейрондук клеткалардан турабыз да биз адамдар негизи элечи. Ошо клеткалар жаңыланып күн сайын 1 саат комуз кармаганда кадимкидей биздин бул манжаларыбыздын басуу сезими дагы ойгонот да. Анан ошондон кийин сиз любой ырды таап кете аласыз. Анан эмне үчүн нота менен эмес да дагычы, дагы бир эмне үчүн күйрөтпөйм онлайндан. Ушундай эки нерсе бар. Эми күйдө биз нота менен чертебиз. Анан нотада күүнүн астында тексти жок да. Бирок анын чыгарган автор, композитор эмне бергиси келди, ошону биз билишибиз керек. Эмне жөнүндө бул чыгарма, аны билишибиз керек. Кыскасын айтканда, аны изилдешибиз керек. Изилдегенден кийин анан биз ошол нотаны карап туруп, бул биринчи сабында бул ырдын негизи, бул ырда муну бергиси келген, бул жерде мындай кайрык кеткен деп ошонун баарын музыкада 5 жыл, 15 жыл эмнеге окушат, ошонун баарын иликтеп, жиликтешет да. Ошон үчүн кыйыныраак болот. Анан астында жазуусу жок болгондуктан биз ля дей турабыз дегенди кээбиз укпайбыз да, түшүнбөйбүз эмне деген звук чыгып атат. Ар кайсыга окшоп кете берет да. Ал эми бул жерде менин методумда астында жазуу болгондон кийин жа деген үн чыгат турбайбы, ортон үчү менен
биринчи кылды басканда жагалайды деген үн чыгат турбайбы деп ойлонобуз, көрдүңүзбү? Ошондуктан комузда ырларды үйрөнүү да өтө оңой да. Анан эң жакшы жери дагы бир жери ырларды үйрөнүүдө бир эле сапты үйрөнсөңүз, кийинки 3-4 сапты ошол эле ноталар менен чертип бересиз. Мына ушундай. Так, мен жакшы ырдайм дейт. Үнүм жок, бирок ырдагым келет дейт. Үнүм жок дейт. Музыкальныйды бүткөнмүн, бирок комуз черте албайм дейт. Менин үнүм бар дейт. Ырдаганды абдан жакшы көрөм дейт. Сонун давно ырдай элекмин дейт. Үнүм жок, бирок комуз черткенди билем дейт. Мына ушундай. Мен ырдайм дейт. Ырдабайм, бирок кызыгам дейт. Мен жакшы эле ырдайм, бирок сүрдөйм дейт. Азаматсыз сүрдөгөн аябай сонун. Ал жөнүндө дагы сабакта аябай сонун кенен айтып берем. Эмне үчүн сүрдөйбүз, кантип, эмнеге сүрдөбөшүбүз керек, кантип сүрдүү жеңсе болот. Буга бир эле мисал келтирейин. Эң оңой бул жерде онлайндын дагы бир өзгөчөлүгү ушунда. Мен сиздерден талап кылам, видео аркылуу отчет бериңиз депчи. Күн сайын сиз өзүңүздү видеодон көрөсүз. Күн сайын бизге видео саласыз. Көпчүлүгү видео сала албай отура беришет. 5-6 жолу тартат, кайра тартат. Ошентип атып анан видео салышат да. Ошентип атып өзүбүздү тарбиялайбыз. Биринчи кезекте видеодон сиз өзүңүздү көргөндө, мисалы, күзгүдөн көрсөңүз же болбосо видеодон көрсөңүз, комуз чертип атканыңызды именно жана бул жакта кайтарым байланыш болот да, туура, жакшы, азаматсыз деген сыяктуучу. Ошону көрүп алып, мен дагы комуз черте ала турбаймынбы? Мен дагы комуз чертсем болот экен. Мага жакшы комплименттер айтылды деп, группа сабактын аябай ушундай жакшы жактары бар. Сүйүнүп, анан өзүңүзгө ишенимдүүлүк пайда болот. Жана баардык суроолоруңузду, өзүңүздүн кемчиликтериңизди видеодон көрөсүз да. Ошондуктан аябай сонун. Угуу сезимибиз өсөт күн сайын видео тартканда, кайра тартканда. Бул жер мынча андай болбой калды, жана тартканда сонун ырдагам, бирок сүрдөгөм. Ушундай сыяктуу обсуждениялар болот да. Ошондуктан видео менен комуз үйрөнүү, кайтарым байланыш аябай сонун болуп атат да, урматтуу айымдар. Үйрөнсө болот экен, сонун метод экен дейт. Азаматсыз 1000 сом дейт. 1000 сом болсо окуйт экен бирөө. Мыкты инсансыз дейт Султанбекова Чүрөк. Азаматсыз, рахмат сизге. Мен жакшы ырдайм, комуз үйрөнөйүн деп ойлогом дейт. Методуңуз супер дейт. Мен ырдайм, бирок инструмент черте албайм дейт. 5-6 класста окуп, комуз үйрөнүп, келечекте ошол бойдон алып кеткем дейт. Азаматсыз. Менин үнүм жок дейт. Анан онлайн үйрөнөйүн деген, бирок комуз жок. Кийинки айда буюрса комуз алам дейт. Азаматсыз. Мен ырдайм, жеке окутуу канча сом баасы дейт. 1000 сом онлайн болсо сонун болмок дейт. 1000 сом дейт. Методуңузга сөз жок дейт. Менде үнүм жок, бирок аябай ырдагым келет. Комуз, аккордеон чертким келет, дагы эле музыкалык аспаптарды чертким келет дейт. Мындай. Бул жерде аябай көп эмне экен? Үнүм жок дегендер экен. Үнүм жок деген адам айымдардын бир угуп аткан болсоңуздар, мен сиздердин бир чырагыңыздарга май тамызгым келет да. Кантип? Үнүңүз бар эже. Сиз сүйлөп атпайсызбы? Сиз сүйлөй аласызбы? Угасыз да. Сүйлөй аласызбы? Значит, үнүңүз бар. Болгону сиздин үнүңүз кандай экендигин табыш керек. Билесиздерби? Үндөр бөлүнөт. Үндөр народный болуп бөлүнөт. Элдик ырларды кээ бирибиз жакшы ырдайбыз, кээ бирибиз эстрадалык ырларды, кээ бирибиз насаат, санат ырларын, кээ бирибиз баягындай токтоп кыска болот го ырлар. Ошондой ырлардагы үнү жоктор ырдаса болот. Көрдүңүздөрбү? Сиздин үнүңүз кандай экендигин дагы табыш керек. Сиздин үнүңүздүн тембри кандай ырларга туура келет, билесиздерби? Репертуар тандоо деген нерсе болот. Өзүңүздүн үнүңүзгө жараша ыр тандайсыз да. Ошого жараша сиз ырдасаңыз боло берет эже. Бул жерде үнүм жок деген сөз болбош керек. Бизде балким биз туура демди туура чыгарышыбыз керек болот да. Комуз менен ырдап жатканда, деги эле ырдап жатканда, биз туура дем алышыбыз керек. Ошол туура дем аркылуу дагы сиздин үнүңүздү кое аласыз. Мен сиздерге болгон билимимди берем. Кантип туура дем алып, сиз үнүңүздү сонун кылып, кооз кылып, бир темпте чыгарсаңыз болот. Мунун баардыгы менин сабагымда бар. Ошондуктан
сиздин үнүңүз кандай экендигин аныктайбыз. Элдик, народный айтпадымбы, эстрадалык. Андан сырткары биздин үндөр бөлүнөт. Биздин үндөр лирикалык, мажордук, анан дагы баягы драмалык, колоратурный ушуна бөлүнөт. Анан үндөрүбүздүн дагы ичке жоонуна карап бөлүнөт. Сопраналардан эле 3 бар. Анан меццо-сопрано, альт, ушундай сыяктуу бизде айымдардын үнүнө тиешелүүнү айтып атам да. Ошондой болуп бөлүнөт. Сиздин үнүңүздүн кандай темпте экенин, кандай ыргакта экендигин таап алган болсок, анда сиз сөзсүз түрдө комуз чете алган болсоңуз, комуз менен дагы сиздин үнүңүз оңолот. Билесиздерби? Комузду туура күлүп алган болсок, анан астында ноталар жазылып турган болсо, анан бизде комуздун мойнун кантип табам деген да суроо бар. Ал суроону дагы аябай сонун чечкенмин. Кадимки эле сиздер колдонуп жүргөн, балдарыңыз мектепте колдонгон сызгыч барго. Ошол сызгычты алып туруп эле мынтип белгилейсиз да. Бул жерде комуздун мойну негизи стандарт эле болот. 1 эле 2 сантиметр өйдө же төмөн болбосо, бүт эле комуздар стандарт болот да. Ошол стандарттын негизинде сиз мисалы стандарт комуздар, эми стандартты айтайын. Чыпалакты мисалы 4-позициядан кыздар ырдаганга аябай ыңгайлуу жер да. Эркектер бияктан ырдайт, эркектер кээде бердин деле ырдайт, бирок көбүнесе бияктан ырдайт, билесиздерби, эркектер. Биз болсо кыздар көбүнчө ушул жерден ырдасак аябай сонун угулат да. Бул классикалык вариант деп коет. Ушул классикалык вариант сиздин үнүңүздүн тембрин кооздогонго, анан деги эле комузду кооздоп черткенге аябай сонун жер болчу. Анан ушул жерде эми 4-позицияны биз оңой эле таап алсак болот. Мисалы 4-позицияны могу чыпалак мисалы 8-сантиметрде турат деп мынтип ручка менен белгилеп аласыз. 14-сантиметрге бул жерди коесуз деп белгилеп аласыз. Көрдүңүзбү? Анан орто менен бармак экөө тегиз турат. Болду, как удобно бул басат. Болду. Мына ушундай тартипте эле сиз комуздун кайсы жеринен черткендигиңизди билип аласыз. Мына ушундай. Ошентип эле сиздер аябай сонун бир билимдерди аласыздар. Мен 20 жылдан ашык убактым кеткен бул нерсени табыш үчүн. Канча кыйналганмын. Ошондой болгон. Ошондуктан бул курс аябай баалуу. Биякта 1000 сом дегендер мындай пожалуйста пас кетпеңиздер, баштаптар айткандай. Паска тебердиңер го, мен деп. Ушинтет го. Жаман неме кылып бердиңиз го, баяндай кылып бердиңиз го, пас айтып бердиңиз го деп ушинтет го. Ошол сыңары мен жанымда кылып бербеңиздер, жүрөгүм ооруп бербеңиздер 1000 сом деп. Көрүңүздөр, команда 8 киши дейт. 8 киши мага жардам бербесе, мен мунун бардыгын алып чыга албайм. Эжелер видеого тартканда бардыгы. Не? Тин. Анан ошонун бардыгын түзүп аткан, ошонун баарын сиздерге шарттарын түзүп, 20 жылдык өмүрүмдү берип аткан Аселдикин. Анан 1000 сом дейсиздерби? 1000 сомго азыр бир магазинге кирсеңиз эч нерсе келбейт эже. Бир магазинге кирсеңиз 1500 болуп кетет. Эң аз эле 1500 болуп кетет. А мен сиздерге өмүр бою сиздерге кала турган, өмүр бою сиздерди жандап жүрө турган, өмүр бою сиздердин каалооңуздардын могу жерде турган, каалооңуздарды бир аткара турган сонун метод берип атсам, анан 1000 деп турасыздар да эжелер. Суранам. 1000 сом дебеңиздер, алтындарым. Кудай буйруса, менин методум аркылуу көп Кыргызстандын булуң бурчундагы мен жана училищаны бүткөн, жакшы жогорку окуу жайды бүтпөгөндөр, мисалы комузду бүткөндөр ырды биле албайт да. Анан ырдагы курс ачат элем, сиздин методуңуз менен үйрөтүп берейинчи дегендер аябай көп. Мен ошондуктан акыркы күндөрү лицензия жөнүндө ойлонуп калдым. Канчалагандар уже сурап атышат, мындай кылалы, сиздин методуңузду мындай кылып өнүктүрөлү деп. Ошондуктан авторлаштырам мен методумду. И көрөсүздөр 3-4 ай окуп, жакшы окугандарга сертификат да бере турган кыламын. Ошондуктан урматтуу айымдар,
бул курсту мындай паскаттеппеңиздер эми. Ким оштук болсо аябай жакты, анан ким оштук эмес болсо эй оштук деди да. Мына ушундай эжелер аябай көп сүйлөйм, себеби мен журналистикада бүткөм, бекендин журналистикада окуп аптырмын деп коем. Туура сүйлөгөндү, туура элди тартканды, ошондой эле сүрдү жеңгенди, дикция деп коебуз. Ар бир сөздү, ар бир тамганы туура айтканды ошол жактан да үйрөнгөнбүз. Кыскасын айтканда, бир пайдалуу жумуш десем болот. Анан сиз эгерде бир айдын ичинде 4 тилди сонун кылып үйрөнүп алган болсоңуз, апаңызга, мисалы, энекем дегендерди ырдап берсеңиз, жубайыңызга мени сүйгөн, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деп ырдап берген болсоңуз дагычы, шунчалык алар сизге 2000 сомду подарка кылып эле берип коет да. Ошондуктан урматтайымдар, азыр скидка менен 2000 сом болуп атат. Сертификат алсак, буюрса лицензия алсам, может 4000 сомго кайра чыгарам. Анткени азыр скидка болуп атканда катталып калыңыз, урматтайм. Эртең сабак баштайбыз. Мен сонун моментти айтпай калган турбаймынбы? Азыр уже 45 өтүп калды. 5 мүнөттөн кийин мен менен чогуу отурган бир ийгиликтүү айымга эртең баштала турган группа сабакка 2000 сомдук сертификатты бекер ойнотом, бекер берем. Анын шарты оп-оңой эле. Мен бир сөз айтам, сүйлөм айтам, кичине узуныраак болсун. Ошол сүйлөмдү ким биринчи бул комментарийге жазган болсо, анда сиздерге эртең башталчу сабакка жолдомо беребиз. Так, сураныч болсун дейт. Жок, суранычтар уже кеткен. Себеби мен өзүм иштеп жүргөндө, TikTokто жүргөндө бардыгын өзүм кылат элем. Мен командам жок эле ал кезде. Ошондо 1000 сом болчу. Андан бери бүт нерселер кымбаттады. Азыр даже айлык маяна да жогорулады. Ошондуктан бул аябай сонун. Ошондуктан эч кыжаалат болбой, ошо төлөм аткарып, мындай каалоо болсочу бүт нерсе табылат да. Анан ошол нерсени аткарыңыздар. Ырчынын көркүндө бар дегендей аябай сонун айттыңыз ошол сөздү. Комуз алгым келет дейт, кантип күлөйбүз дейт. Ал жөнүндө жооп бердим, ырдап бериңизчи дейт. 1000 аз го дейт, мына ушундай деңелечи, мындай 1000 аз, арзан экен деп. Бир шиңгил дейт, бир шиңгил, үнүңүзгө береке. Туура менет көп, анан бир айда үйрөнүп жатабыз, бул арзан дейт. Аябай сонун. Эже, молодецсиз да дейт. 1000 сом за 2000 сом туура эле дейт. Азаматсыз дейт. Мына мен колдогондор бар экен. Суранам, үйрөткүлөчү дейт. Качан башталат курс? Эртең башталат. Сиздин методуңуз боюнча китеп барбы, сатып алсак болобу? Аябай сонун. Мен азыр 4-5 ырды уже электронный видте даярдадым. Электронный видте уже кийинки айлардан баштап электронный видте болот. Кудай буйруса ойлоп атам, жаңы жылга чейин баардыгын упаковкалап, мен өз методумду сүрөттөрүнөн бери жашына кылып тартып, жаңы жылдан баштап 1-2 айдын ичинде буйруса китеп дагы болот. Китеп дагы чыгарып региондорго таратабыз. Мен азыр лицензия алып алайын биринчи. Андан кийин баардыгыңыздарга ошол китеп маселесин дагы чечебиз. Абдан сонун болот. Мен токмоктон дейт, Азамат сонун дейт, мен комуз алып анан катышам. Вау дейт. Ошондо сизге сертификат бериле бүткөн дейт. Азырынча сертификат маселеси каралып атат, кийинки айлардан чечилет. Бир эле ай үйрөнгөндөргө берилбейт, конечно. Бир 4-5 ай үйрөнсөңүз, мындай бир 10-15 ырды разбор кылып алгандарга сертификат бере турган кылам. Себеби 4-5 айдан кийин на ходу любой ырды таап кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Ошого жараша ким таап кете алат тургандай деңгээлге жетсе, ошого берем. Анан таап кете албагандарга дагы бербейм. Конкурстун негизинде болот. Азыркы учурда данное время менде мисалы бир группанын бир 10% 3-4 ай үйрөнгөндө, 1 ай үйрөнгөндө деле на ходу любой ырды таап кеткендер бар да, бир 10%. Калгандары таба албайт. Ошондуктан ким таап кете алса, ошолорго берем деп ойлоп атам. Анткени таап кете ала тургандай сиздерге фишка, техникаларды үйрөтөм.
комузду коозоп чертүүнүн сол колдун 4 ыкмасы, оң колду коозоп чертүүнүн 4 ыкмасын берем. Ошону ким жакшы үйрөнүп кеткен болсо, менден 4 ай окуган болсо, андан кийин да 2 ай убакыт берип, анан жарым жылдан кийин сертификат берем деп ойлоп атам. Кудай буйруса деп туралы анын бардыгын. И кандай сонун мен унутуп алсам дейт. Сон чертип комуздарды айт экенсиңизгө береке дейт. Аллахым ыраазычылыгы үчүн мен утууну кааладым дейт. Комуз жакшы элеби дейт. 3500 сомго азыр комуз жок болуп калды. 3700 сом түшө албайбыз. Вообще комузда дефицит болуп атат. Ооба, комуз ошол жакшы эле. Азаматсыз жылдыз айым экенсиз дейт. Азаматсыз дейт. Аллах насип кылып утуп алайын дейт. Супер ийгилик алышка азаматсың дейт. Мына ушундай күн сайын мага ыраазычылык каттар келет. Ошону менен жашарам. Ошону менен мен как личность катары өзүмдү жакшы сезип, сиздердин колдооңуздар менен астыңыздарда турам. Макул, зор болот экен да дейт. Мына ушундай. Азыр комузум жок эле, ютубтан үйрөнүп жатам. Сиздин сабагыңыз жакшы буйруса комуз алсаңызга катышам дейт. Сертификат утуп алгым келди. Машаллах дейт. Кеттик, анда эмесе. Мен сиздерге азыр бир шиңгел ырдап берейин. Ошол ырдын сиздер сүйгөн эң жакшы ыр бар, билесиздерби? Ошону берейинчи. Бүгүн кичине бир аз коздой эле. Сиздер билген бир ыр бар, өтө белгилүү, ошону ырдайын. Ошол ырдын автору жана аты. Ошол ыр эмне деп аталат жана анын автору ким? Ошону ким биринчилерден болуп жазган болсо, ошол айымга эртеңки боло турган группа сабакка 2000 сом сертификатты бекер берем. Кеттик, анда баарыбыз тыңдап бугуп туралы. Айтып кетейин, бул казак элинин ыры, кыргызчага которулган, бирок ошентсе дагы казак элиндики ким экен? Көпчүлүгү музыка сүйүүчүлөр билет. Мен бул айым менен, Динара Тилекеева деген айым менен ошол Жалал Абад шаарындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда чогуу иштегенбиз. Бунун автору жөнүндө көп айткан бизге. Жакшы билем, ошондуктан ушулардын бир сабын ырдайын. Ошолордун атын жана ушулардын автору ким? Ошону жазыңыз, Так. Ошолорду ким автору? Мен айттым, жөн эле аткаруучусу Динара Тилекеева, бирок кимдин ыры? Ким билет экен, Аты эмне жана мунун автору ким?
Ооба, атам менен апама туура, бирок бул ырдын автору ким? Туура жооп келди, бирок аты жөнүн дагы айтсаңыз. Аха. Баетова Айдана Алыкожаныкы сөз обону деп туура таптыңыз. Названиясын кошо жазыңыз. Апам менен атама Алыкожа деп жазсаңыз туура болгон болот. Ким биринчи зат экен? Алыкожа. Музыка сүйүүчүлөр билет. Алыкожа биздин Кыргызстанга көп жолу келген. Апам менен атама Алыкожа деп ким жазат экен? Болду. Бакаевас. Алыкожа. Роза Алыкожа, атам менен апама. Болду. Шария. Шария. Так, ушулайымды мен азыр кабыл алам. Туура жазды. Ар бир тамгасы дагы туура. Мен азыр скриншот кылып коеюн. Туура. Туршапира деген айымды түзөт. Айра. Атам менен апама. Роза Алыкожа. Атам менен апама деп туура жазган. Так жазган, туура жазган, бир да тамгасын калтырбай жазган. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы Кутман кечиңиз менен? Аты жөнүңүз ким? Шарипа Турсунбаева. Азаматсыз Шарипа эже. Кайсыл жакта жашайсыз? Аксы Сарчелек. Аксылыктар аябай кыйын келесиздер, өзү да койбоймбу? Сиздердин абыройуңуздарды көтөрүп коет. Мунун баары тамаша, баардык эл өзүнчө уникалдуу, Так, комузуңуз барбы? Бар. Точно барбы үйдө? Бар. Анда абдан жакшы. Эртең 10 октябрда баштала турган биринчи тепкичке 2000 сомдук сертификатты бекер жолдомону берем сизге. Кандай, кубанычтасызбы? Ой, рахмат. Эжеке, сиз комуз билесизби, билбейсизби өзү? Кичине сурап алайынчы. Билбейм да, бирок турам. Кичине мындай кырмалай берем, бирок эжепти албай атырмын да ушу. Ырдаганды жакшы көрөм. Мына ушундай айымдар болсо абдан жакшы. Сиз эртең боло турган, эртең кечинде башталат, эртең 20:00 башталат сабагыбыз. Ошол сабакка келиңиз, сизди мен куттуктаймын. Сонун результат көрсөтөсүз деп ойлойм. Менеджерге кайрылыңыз. Менеджер номери барбы сизде? Группада барсызбы, жоксузбу? Жок да, сен тыштап коесуз ба берака? Ушул эмеге. Мага дайрекке жазыңыз, же болбосо менин баягы шапка профиль деп турат го, ошонун астында менин номерим турат. WhatsAppка кирип кетет. Ошол жерге жазып койсоңуз, биз сизди кошуп коебуз. Шарипа эже, атыңыз Шарипабы? Шарипа эже, канчада жашайсыз? 55. Азамат. 55, 67, 80ге чейинки апалар бир жолу 90 жаштагы апа келип жакшы эле 1-2 ырды үйрөндү эле, ооруп атам дейт. Бөйрөгүм ооруп атат, укол алып атам дейт. Ошол айымдан аябай күттүм эле. 90 жаштагы апа дагы үйрөнгөн. Демек, сиз аябай жаш бекенсиз. Рахмат. Курагыңызда үйрөнүп алыңыз. Куда сөөгүнүн астында, жакын досторуңуздун астында жылдыз болуп, кошумчаңызды 2 эсе кайтарып келе тургандай состоянияга жетиңиз.